Достор, барыңарга салам. Дүйнөдө күн сайын адамдар телефон сатып алышат. Бирөөнүкү сынып, бирөөнүкү жоголуп, а балким бирөө жөн гана белек катары бериши мүмкүн. Бирок компания Xiaomi шунчалык көп линейка модельдери бар. Арзан десеңиз арзан, кымбат десеңиз кымбаты. Кыскасы айтканда, каалооңузга жараша. Бүгүнкү күндө ошол Xiaomi'нин эң жакшы, арзан, бюджетный телефондорун сизге тандоого жардам берем. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе бюджети аз, бирок телефондун эң жакшысын каалагандар үчүн Xiaomi'де мындай варианттар бар. Xiaomi 12s. Бул телефон андай деле кымбат эмес. 15 000 сомдун тегерегинде тапса болот. Смартфондун экраны аябай чоң. 6,71 дюйм, экрандын разрешениясы HD+, процессору 8 ядерный MediaTek Helio G85. Бул болсо Play Market'теги болгон оюндарды орто настройкада ойносо болот. Жана любой программаны эч кандай тоскоолдуксуз ачат. Ошондой эле телефондо отпечатка Face ID бар. Аркасында 2 модуль камера бар, 50 мегапикселден. Бирок баарына жаккан бул телефондун фишкасы бул батарейкасы болуп эсептелет. Анткени 5000 мАh турат. Ошондой эле телефонго 2 сим-карта, флешка салынат, NFC модуль иштейт. Анда эмесе кийинки телефонго өтсөк, бул Poco X5 Pro 5G. Бул телефон жөнүндө окусаңыздар бир дагы жаман негатив көрбөйсүздөр. Себеби бул телефон өзүнүн баасына 1000% жооп бере алат. Разбирайт этип көрсөк, смартфон өзү 25 000 тегерегинде турат. Бирок баалары ойноп турат. Негизи телефондун баалары убакыт өткөн сайын түшүп турат. Телефондун биз эмне ала алабыз? Биринчиден 8 ядерный процессор Snapdragon 778G. Бул биринчиден эң популярдуу процессор болуп эсептелет. Эч кандай lag айтып, эч кандай глюктарды көрбөйсүздөр. Оюндарды максимальный настройкада ойносоңуздар болот. Жана ошондой эле экраны AMOLED 6,67 дюйм, экраны 120 Гц. Ошондой эле операционный система 12 болуп чыккан, биринчи болуп. Объему аккумулятордун 5000 мАh. Бул болсо активдүү колдонгонго 1 күнгө жетет. Ошондой эле зарядкасы 67 ваттан турат. Арткы камерасы 108 мегапиксел, алды болсо 16 мегапиксел. Кыскасы айтканда, бул смартфонду алган адам эч өкүнбөйт. Анда кийинки телефонго өтсөк, бул кичине кымбатыраак телефон. Бул Xiaomi 12 Pro. Азыркы учурда бул флагман, где-то 45 000 тегереги турат. Жана башка булактардан карап көрсөңөр болот. Мүмкүн баасы убакыт өткөн сайын түшүшү мүмкүн. Смартфон 3 цветте чыккан: розовый, көк, кара. Ошондой эле эң главный бул жакта процессору 8 Gen 1. 8 ядерный процессор бул эң күчтүү процессор болуп эсептелет. Ошондуктан ойлонбой 5-10 жыл колдонсоңор болот. Экран 7 дюймга жакын, HD+, AMOLED дисплей, 120 Гц частота менен иштейт. Ылдам зарядка 120 Вт. Ошондой эле аккумулятору 4500 мАh. Артында 3 модуль камера бар, ар бирөө 50 мегапиксел менен иштейт. Фронтальный камерасы 32 мегапиксел.
ошондой эле бул телефон өзү стильный, азыркы талапка ылайык флагман десек болот. Ошону менен биздин видео аягына келип чыкты. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта калыңыздар.